Арбаңыз азаттықтың көрөрманы, біз азыр Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан мырза менен ат жалында баарлашканы турабыз. Сиз менен учурашып жаткан мен Эрнест Нурматов. О'Салливан мырза, саламатсызбы? Бишкек шаарына куш келипсиз. Өткөн айдын аягында Европа биримдиги Украинадагы согуштун 4 жылдыгына карата кабыл алынып жаткан санкциялардын 20 пакетинде Кыргызстанга санкция салууну караштырып жатканы ачыкка чыккан. Анан буга чейин жеке компанияларга чара колдонуп келсе, мында мамлекеттин өзүнө чара санкция салуу жөнүндө кеп болуп жатабы? Эгер ошондой болсо, анда буга эмне негиз болду? The European Union greatly values our partnership with Kyrgyzstan. Биз Европа биримдиги Кыргызстан менен көп жылдан бери өнөктөш болуп иштешебиз. Бизде 3 миллиард еврону түзгөн өнөктөштүк келишимине кол коюлган. Анын ичинде Кыргызстанга субсидия берип, ар кандай долбоорлорду ишке ашырып келатабыз. Бирок өзүңөр билгендей, Орусиянын Украинага каршы согушуна мына 5 жылга кетти. Ошол согушка байланыштуу биз санкциялардын 20 пакетин караштырып жатабыз. Негизи санкциялар Кыргызстандын өзүнө эмес, Кыргызстандагы мекемелерге, банктарга салынган. Аларды карап жатканда ошол мекемелер биздин санкциялардан буйта өтүү же кандайдыр бир качуу аракетин Орусия менен бирге көрүп жаткан үчүн койгонбуз. Бул санкциялар бизге өзүбүздүн коопсуздугубузду сактоо үчүн курал болуп келет. Кыргызстанга санкция салуу жөнүндө маалымат чыкканда эле Кыргыз президенти баш болгон бийлик өкүлдөрү дароо жооп берип, Бишкек санкциянын эрежелерин толук сактап жатканын билдирген. Сиз бул сапарыңыздын жүрүшүндө Кыргызстандын өкүлдөрү менен да жолуктуңуз. Бул боюнча Кыргыз тарап кандай жүйө келтирди? Анан сиздерди ынандырдыбы? We have two issues with Kyrgyzstan in relation to sanctions. Биз Кыргызстандын эгемендигин, көз каранды эместигин урматтайбыз, бирок биз санкцияларды өз коопсуздугубуз үчүн киргизгенбиз. Финансылык мекемелер криптовалюта аркылуу санкциядан кандайдыр бир буйта өтүү аракетин жасаган. Санкциялар ошону изилдеп, аныкталгандан кийин жарыяланган. Жаңы 20 пакетке дагы 2 санкция киргизүү маселесин карап, сүйлөшүү жүргүзүп жатабыз. Келген себебим да ошол боюнча талкуу жүргүзүп, өзүбүздүн түшүндүрмөбүздү берип жана Кыргызстандын аргументтерин угуу. Мен айткан 2 товар — электроника жана учкучсуз аппараттарга байланыштуу. Кыргызстан аркылуу реэкспорт болуп Орусияга кетет экен. Ошону аныктадык. Албетте, биз Кыргызстан менен Орусиянын тыгыз байланышын эске алабыз. Кыргызстанда көп жарандар Орусияда иштейт, мигрант болуп жүрөт. Көп каражат кыргыз экономикасына келет. Аны биз албетте эске алабыз. Менимче Кыргыз бийлигинин эң башкы жүйөсү Кыргызстан Орусия менен экономикалык жактан тыгыз чырмалышкан, ошондуктан алар менен сооданы таптакыр токтото албайбыз дегени болуп жатат. Анан чын эле Кыргызстандын тышкы соодасында Орусиянын үлүшү 20-25%га чейин жетет. Анын ичинде импорт өтө көп. Мисалга кээ бир товарларды, күйүүч майды, газды, ушул сыяктуу товарларды дээрлик баарын Орусиядан сатып алат да. Анан сиздер Кыргызстанга чара колдонууда ушул нерсени сөзсүз эске аласыздарбы? Very much so. We have no intention to interfere with your perfectly legitimate trade. Албетте, эске алабыз. Биз киргизип жаткан санкциялар Орусияда же Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияга эч тиешеси жок. Биз санкцияларды болгон эле Европанын коопсуздугу үчүн салып жатабыз. Биз билгенден Европа биримдигиндеги өлкөлөр жана АКШ, Улуу Британия сыяктуу мамлекеттер экинчи деңгээлдеги чаралардын алкагында кеминде 25 кыргызстандык компанияга санкция салды. Анын ичинде бир нече банк да бар. Евро биримдик дагы бир нече кыргыз банкына санкция салууну караштырып жатканын кулагыбыз чалды. Бул дагы улана береби? Токтотуунун жолу жокпу? 20th package, which is not yet absolutely finalized. 20 пакет кабыл алына элек, бирок каралып талкууланып жатат. Ал санкциялар Кыргызстандын өзүнө эмес, Кыргызстандагы компаниялар биз киргизген санкциялардан буйта өтүүгө байланышы болгон учурда киргизилет. Ал компаниялар санкциялык тизмеге кирип калбаш үчүн биз Кыргыз өкмөтү менен талкуу жүргүзүп жатабыз. Европада өндүрүлгөн продукция Украинага зыян алып келбеш үчүн, согушка салым кошпош үчүн санкция киргизилүүдө. And it does great damage to the people of Ukraine. Кыргызстандын бийлигин көбүнчө кыргыз банктарына салынган санкциялар көбүрөөк кабатыр кылууда. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында да аларды кара тизмеден чыгарып, санкцияларды алууга чакырган. Кыргыз банктары Орусияга санкциядан буйтоосуна кантип жардам берип жатат сиздердин маалыматтан? Аларды эмне кылганда санкциядан чыгарасыздар?
We would dearly like to work with the Kyrgyz authorities in Биз Кыргызстан менен болгон азыркы өнөктөш мамилебизди урматтайбыз. Менин бул жака келген себебим да Кыргыз өкмөтү менен ошол сүйлөшүүлөрдү улантып, кандайдыр бир тыянакка келүү. Анткени санкция киргизер алдында биз себеби тууралуу Кыргызстанга түшүндүрмө беребиз, талкуу жүргүзөбүз. Азыркы учурда да ошондой сүйлөшүү жүргүзүп жатабыз. Урматтуу Дэвид Салливан мырза, убакытта учкай маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. My pleasure. Thank you very much. Урматтуу көрөрман, биз Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид Салливан мырза менен баарлаштык. Кага суроолорду мен Эрнест Нурматов узаттым. Саламатта калыңыз. Okay. Thank you very much. Thank you.